Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз аябай сонун салаттын рецепти менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң эле алгач азыктардын баарысын сууга бышырып алуу керек. Бүт азыктарды кыргычтын чоң тишинен өткөрүп алдык. Тоок этин бычак менен эле туурап алуу керек. Жумурткаларды агы менен сарысын ажыратып коюп, экөөсүн тең кыргычтан өткөрүп алабыз. Кызылчаны да кыргычтан өткөрүп алуу керек болот. Салат жасоо үчүн биз атайын ушундай идиш алдык. Кааласаңыздар тарелкага салфан кийгизип деле жасасаңыздар болот. Майонезди коюп, анын үстүнөн жумуртканын агын салдык. Майонезди көп салуунун кереги жок, былчылдап кетиши мүмкүн. Эми үстүнөн сабизди кошуп атабыз. Анда бирдей кылып тегиз жайып алып, үстүнөн бир аз туз сепип коюу керек. Сабиздин үстүнөн тоок этин салып, даамдуу болуусу үчүн бир аз туз себелеп койдук. Тоок этинин үстүнө майонезди коюп, жайып алып, сырды салабыз. Ал эми сырдын жарымын алып койдук. Жакшылап тегиздеп алдык. Анын үстүнөн майонезди бир аз коюп, анда жакшылап жайып алабыз. Сырдын үстүнөн кызылчаны салдык. Майонезди кошуп, кызылчанын үстүнөн картошканы салдык. Картошка эң акыркы катары болуп эсептелинет. Эми бир тарелканы алып, көмкөрөсүнөн салып алабыз. Ушул жери видеого түшпөй калыптыр, кечирим сурайбыз. Эми майонез менен жандарына сүйкөп чыгабыз. Ашып калган сырларды кооздоо үчүн алып койгон. Ушинтип кооздоп чыгуу керек. Ал эми эң үстүнө жумуртканын сарысын себелеп койдук. Эң үстүн кооздоо үчүн атайын пакет же болбосо салафанды бир аз тешип, ичине майонезди салып, этияттык менен кооздосоңуздар болот. Бурчтарына горохту түзүп чыктык. Салатыбыз даяр болду. Үй бүлөбүзгө аябай жакты. Жасап көрүңүздөр, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Подписаться кнопкасын, кызыл кнопканы басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.